BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсүн угуп жатасыз. Бул Кубат Чекиров. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстандын министрлер кабинетинин жыйынында каралды. Аталган долбоордун Кыргызстан ичиндеги маршруту Торгарт, Макмал, Жалал-Абад деп жарыяланды. Бирок бул маршрут темир жолдун жазылыгы калган өлкөлөр менен биротоло макулдашылып бүтө элек. Ал эми анын каржылоосу кандай болору жөнүндөгү маселенин али чети ойлой элек. Мына бул темага биз алдыда кененирээк токтолобуз. Жыйында транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев берген маалыматка караганда жолдун курулушунун алдын ала маршруту Торгарт, Макмал, Жалал-Абад деп аныкталууда. Башкача айтканда, бул Кыргызстан сунуштаган маршрут. Ошол убакта темир жолдун Кыргызстандагы маршруту биротоло бекиген маселе деп айтууга азыр болбойт, деди BBC'ге Кыргызстандын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын директору Улан Кулов. Жок, окончательно чечилик. Жок, предварительно бар да, ошол боюнча иштеп атпайбыз. Ошол маршрут боюнча биз сунуштаган боюнча. Албетте, Кыргызстан үчүн маршруттун узак болгону пайдалуу. Эгер жол айылдарды көбүрөөк аралап өтсө, ошол жерде инфраструктура курулат, ошол жерде айылдар өнүгөт. Экинчиден, транзиттен алчу каражат дагы көп болот. Болжол менен транзиттен Кыргызстан $200 миллион $1 миллиард чейин пайда көрөт деп жатышат. Трансконтиненталдык долбоор 3 мамлекеттин биргелешкен иши болуп жаткандыктан 3 тараптуу макулдашуудан өтүп жатат. Кезектеги жыйындын так күнү белгисиз, бирок июлда же августта эки өлкөнүн адистери Бишкекте кайрадан чогулууга тийиш. Азыр точный датасы жок, бирок ушул июль-августта келишет специалисттер Кытайдан, Өзбекстандан. Темир жолдун жазылыгы кандай болот деген дагы өзүнчө маанилүү суроо бар. Анткени Кыргызстан менен Өзбекстандагы темир жолдордун жазылыгы советтик стандарт боюнча. Кытайдыкы башка. Бул маселе көпкө талкууланып, иштин создугуп кеткенинин себептеринин бири дагы ушул. Бул дагы биротоло чечиле элек. Кыргызстан деңизге чыккан жолдор жок өлкө катары чыгыш менен батыштын ортосундагы соодону байланыштырган транспорттук маршруттарды ийгиликтүү өнүктүрүүгө кызыктар. Бул жагынан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу абдан маанилүү. Кыргызстан темир жолу азыркы Туюк абалынан чыгып, транзиттик жолго айланат. Түндүк тараптан Кытайга түз кирип кетүү мүмкүндүгү пайда болот. Түштүк жактан болсо Тажикстанга, андан ары Ооганстан, Иранды аралап жакынкы чыгыш мамлекеттерине темир жол каттама ачылат. Бул жерде бир гана Кытайдын, Кыргызстан, Өзбекстандын эмес, Россиянын, Перс булуңунун, Ирандын, Түркиянын, араб мамлекеттериндагы кызыкчылыгы чоң. Перс булуңунун араб мамлекеттеринен Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга чыгууга мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Ошол убакта логистика боюнча кээ бир эксперттер Кытайдан Кыргызстан аркылуу Европага транзиттик каттам түзүлөрүнө көздөрү жетпей турат. Бишкектеги консалтинг компаниянын директорунун орун басары Марат Мүсүралиев. Кытайдан Европага Кыргызстан аркылуу канча чегара болот? Биринчиси Кыргыз-Кытай болгондо да 3600 миң бийиктикте, хоть Торгарт болобу, хоть Эркиштан болобу, 3600-3700 бийиктикте. Экинчиси Кыргыз-Өзбекстан чегарасы, үчүнчүсү Өзбекстан-Түркмөнстан чегарасы, төртүнчүсү Түркмөнстан-Иран, бешинчиси Иран-Түркия, алтынчысы Түркия-Европа Союз. 6 чегара аркылуу транзит уюштурганы мүмкүнбү? Ар бир чегарада, ар бир жагынан, эки жагынан эң кеминде 3 текшерүү болот. Чегара контроль, бажы контроль, фитосанитардык контроль. Ошо менен ар бир чегарада 6 текшерүү процедура болот. Эксперттерге көп суроо жараткан экинчи маселе Кыргызстан менен Кытайдын, Ирандын жолдору ар башка стандарт менен салынганы. Андан кийинкиси Борбордук Азияда бардыгыңызга белгилүү Россиянын ширина колеи да 1520 мм. Кытайда, Иранда Стефановская ширина колеи деп коет 1435. Ошон үчүн ар бир вагон, ар бир цистерна, ар бир контейнерде, ар бир единица жүктү Кытайдан Борбордук Азияга келгенде жүктөп башка вагонго көчүрүш керек, же ошол вагонду көтөрүп астыңкы дөңгөлөктү алмаштырыш керек, колесный параныз. Борбордук Азиядан Иранга барганда кайрадан көтөрүп, кайрадан жүктөш керек. Анысы келгенче Түркияда Ван деген көл бар. Ванда тоже темир жол жок, эки жагынан порттор бар да. Ошо менен ар бир жүктү кайрадан темир жолдон кемеге салып, ал кеме ошо суу менен көлдө өтүп, кайрадан темир. Ошо менен 6 чегара, 36 текшерүү, 4 процедура перегруза груза. Ошонча тоскоолдук аркылуу транзит уюштурганы мүмкүнбү? Дейт Марат Мүсүралиев.
Кыргызстанды аралап Кытайдан Европага кеткен темир жолдун чыгымы канча болот, так маалымат жок. Башында 3-4 миллиард доллар деген маалымат болгон эле азыр бул сумма 2-3 эсе көбөйүп кетти. Кыргызстандын бул жолго сала турган акчасы жок. Кыргызстандын баш калаасы Бишкек менен региондордогу кан жолдорду Кытайдын акчасына салып жатышканы белгилүү. Демек акчасы бар Кытай курат, анын ордуна Кыргызстан эмне менен төлөйт кеп ошондо. BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсүн уктуңуздар. Бул Кубат Чекиров болду.